Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Кыргызстанда шайлоонун шайтан оюндары кайрадан башталды. Жогорку кеңешке депутат боломун дегендин баары эл аралап, шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүп жатышат. Арасында кеминде 2 чакырылыштан бери депутат болуп отурган экс-депутаттар менен дээрлик эгемендүү Кыргызстандын жогорку кеңеши түптөлгөндөн бери депутат болуп жүргөндөрү да бар. Эл арасында айтылып жүргөндөй, депутаттык менен ооруган саясатчыларыбыз бул иретте элди зериктирбей, бир күн тоо башына чыга калып сүрөткө түшүп, социалдык тармактарда түз эфирлерге чыкса, бир күн Баткендеги чек арага бара калып, Кыргызстандын коопсуздугу үчүн күйүп-бышып жатканын айтып, анан кайтаарда жолдо токтой калып, 30 жылдан бери бийликте аралашып жүрүп, 1 метр жолду асфальт кылып коюуга жарабагандар бүгүн эми жолдорубуз жаман болуп кетиптир деп ичи ачышып, эл журтка боору оруп, кейип, жүрөгү кыйналып, ал эмес ыйлагысы келип жаткандай образда сүйлөп, кыскасы шайлоо алдындагы акысыз спектакль концерттерин коюп башташты. Бирок ошол мен алтмын, мен кыргыз саясатындагы эң эле кыйындарынанмын дегендердин оозунан такыр эле бир реалдуу программа сунуш же ой пикир угууга мүмкүн болбой калды. 5-10 кишини чогултуп алып эле камерага карап президент Жапаров менен Камчыбек Ташиевди жамандоо, каралоо менен гана күндөр өтүп жатканын сиз деле көрүп турсаңыз керек. Мындан башка эч кандай сөз жок. Же булар жамандап чарчабады, же булардын ушак тараткычтары интернетке таратып чарчабады. Бирок кыргыз элинин басымдуу бөлүгү булардын ушактарынан качан эле чарчап, тажап, көрөргө көзү жок болуп, ар ким өзүнүн тиричилиги менен убара болуп эле күз күрөш менен жүргөнү байкалат. Анткени 30 жылдан бери булардын ар кандай ушактарын уга берип, көңүлү калып өткөнү чында. Байкап көрсөңүз, булар шайлоо болгон сайын сөзүндөгү адамдын аттарын гана алмаштырып коет дагы, калган сөздөрү баягы эле. Мисалы, бир шайлоодо президент Асан болсо, Асан деп туруп калган жаман сөздөрүн айта берет. Кийинки шайлоодо президент Үсөн болсо, ошол мурдагы эле жамандап аткан сөздөрүндөгү Асанды Үсөнгө алмаштырып туруп кайталай берет. Калганы баягы эле сөздөр. Эми эл журт Кыргызстанды өзгөртүп, баягы элдин ырыскысын жегич ички иштерден тазалап, адилеттүү, маданияттуу, билимдүү, мекенчил адамдарды бийликтин жогорку бутактарына алып келип, депутат кылып, иштетип, өлкөбүздү өнүктүрөлү деп турган чакта, ортодон чыга калып эле тоо кулады, эми эмне болот, кар жаады, эми свет өчөбү деп ырымчыл болуп, сөз чыгарып, жолунан бир мышык өтүп кетсе дагы президент менен байланыштыра берген түшүнүксүз эле бир адамдар пайда болду. Өзүнүн сөзүн эле кайсыл бир көзү ачыкка шылтап туруп, жазып чыккандар болсо андан көп. Кыскасы, кыргыз эли бул күндөрү ар тараптуу өзгөрүү доорун башынан өткөрүп жатат сыяга. Бирөөгө бирөөнүн сөзү жакпай, бири-бирин жамандап, бири-бирин уяткарып, күнөөлөп, шылдыңдап, тебелеп тепсеп, ким биринчи кыйкырып чыкса эле ошонуку туура деп түшүнүп калгандай заманда жашап жатабыз. Баарыбыз укугубузду жакшы билүүгө аракет кылабыз го, бирок мамлекет алдындагы, улут алдындагы, Кудай алдындагы милдеттерибизди такыр эстегибиз жок. Элдик бийлик болду деп мамлекетибиздин башына ажоону өзүбүз шайлап, колдоп кубаттайбыз дагы, анан анын тазалоо иштерине кайра эле өзүбүз нааразы болуп чыгабыз. Шайлоо таза өтсүн дейбиз дагы, кайра эле өзүбүз кимиси канча акча берет экен деп издеп, көбүрөөк тыйын бергенин шайлайбыз деп ачык эле айтып отурабыз. Арабызда акча бербесе шайлоого барбаймын деп коркутуп, өзүнүн добушун кадимки товар катары көргөндөрүбүз да аз эмес. Анан шайлоодон кийин кайра эле өзүбүз депутаттарыбызга нааразы болуп, карганып шиленип, ар кандай жаман ат коюп, шылдыңдап, мыскыл жана тамаша кылып жүрө беребиз. Эми бул ирет андайга жол бербей, ар бирибиз өзүбүздү колго алып, жакшылап ойлонуп, жердешчиликке, тууганчылдыкка же акчага алданбай, татыктуу адамдарга добуш берип, татыксыздардын бийликке барып калышына жол бербей, өз колубуз менен, өз добушубуз менен парламентти таза билимдүү, мекенчил адамдар менен толуктап алсак, кантип болбосун. Ким бийликчил партиясымын деп менин атым сатып баратса, барып атса элге. Мына элге кайрылам, бербе добушту башка партияларга бергиле мына. Бул жолу шайлоо таптаза өтүш керек.
Болуп көрбөгөндөй таптаза өтүш керек. Мен ушуну талап кылып атам. Мына кече билесиздер, бардык министрлер кабинетине, губернатор, айыл өкмөтү, акимдерге бардыгына тапшырма бердим. Ким иштесе, бир кандидатка жол болсо, сразу кызматтан кетет. Туура айтасыз. 3 жолу революция болсо, 3 тең келип шайлоодон чыкты. Эми кайра эле ошол катаны кайталай беребизби? Кичине адам болгондон кийин ойлонолу да биз деле. Дүйнө жүзүнө биз Кыргызстанда бир таза шайлоо болот экенин мындай биз деле далилдеп коелу да. Анан сатып алуу сатуу боюнча мына МВД иштейт, ГКМБ, прокуратура иштейт. Мен айтып атам баарына тең карма кыла деп атам. Сатып атканын да карма, сатып алып атканын да карма, экөөнү тең жазалайлы деп. Анан 3,5 миллион шайлоочуну бир 1000 сотрудник, 2000 сотрудник көзөмөлдөй албайбыз да. А силер жалпы элсиңер да. Силер өзүңөр токтоткула да. Өзүңөр токтогула, сатканды токтоткула. И сатып алганды да колго чаап токтотпойсуңарбы? Жардам бергиле да силер дагы. Мамлекеттик органдарга жардам бергиле. Кыргыз саясатында биздин маалымат каражаттарыбыздын, журналисттерибиздин орду өзгөчө маанилүү экени да чындык. Көпчүлүк саясатчылар дал ушул журналистика тармагынан жумушун баштап, чоң саясатка аралашып жүргөнүн да билебиз. Жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү? Бирок журналисттерде саясаттын аба ырайын өзгөртүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар жана бул мүмкүнчүлүктү ар ким ар кандай максатта пайдаланып жүргөнүн билебиз. Кимдир кыргыз элине, улуттук үрп адаттарына, мамлекетке, анын туруктуулугуна түздөн түз каршы саясатты колдоп кубаттап, кызмат кылып жүрсө, кимдир тетирисинче кыргыз элинин пайдасына бир аз болсо дагы кызмат кылып жүрүшөт. Ким батыштын арыгын чабып атат, ким чыгыштын арыгын чабып атат, ким чындап эле эл менен иштеп атат, ким жаштар менен, ким спортчулар менен. Кыскасы, кайсыл журналист каяктан акча таап, үй бүлөсүн багып атат, кантип жашап атат, ал эмес кийим кечеси кандай, машинасы кандай, пейили, кыял жоругуна чейин, жеген ичкен тамагына чейин кыргыз эли билип турат десек, ашыкча болбосо керек. 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнү болуп белгиленип, журналисттер үчүн майрамдык дата. Кесиптештерибизди кесиптик майрам менен куттуктап, бул жоопкерчилиги татаал, түйшүгү оор жумушта ийгиликтерди каалайбыз. Кимдир бирөөгө жакшы көрүнсөң, кимдир бирөөгө жаман көрүнүүгө туура келип, ар дайым изденип, күнү түнү эл журтка кызмат кылып, адал нан таап жеген коллегаларыбыз менен сыймыктанабыз. Буюрса, өлкөбүздүн өнүгүп өсүшү үчүн, коомубуздун ийгиликке жетиши үчүн колдон келген бардык аракеттерди мындан ары да улантабыз деген ишеничтебиз. Саламатта калыңыз.